Тынчтык Жүдөмешев Азиз жана начар көргөн балдар үчүн атайын жалпы билим берүүчү жатак мектебинде 10-класста окуйт. 1-класстан эле бул жайда окуган Тынчтык мектепти бүткөндөн кийин университетте билим алсам деп кыялданып келет. Бардык сабактан 5 окуган улан келечекте өзү окуган мекемеге мугалим болуп келүүнү максат койгон. Эгер көзүм көрсө мындай башка эле кесип болмок, бирок мындай тарыхта мугалим болгум келет да азыр. Башкалар сыяктуу эгерде көзүм көргөндө футболчу болмокмун. Футбол жагат да ошо оюн. Дайыма көрөм ошо бирде оюнду калтырбай Кыргызстандын оюндарын эгерде көз мындай жакшы көрүп алганда ошондо өлкөмө жардам бермекмин да. Көптөгөн кубоктарды алганга. Эмир Таалайбеков дагы көрүүсү начар болгондуктан бул мектепте билим алып келет. Келечекте программист болууну самаган 16 жаштагы Эмир математика жана информатика сабактары өтүүчү класстан чыккысы келбейт. Кичинесинен эле компьютерди жакшы өздөштүргөн үчүн учурда информатика мугалимдерине дагы кол кабыш кылып келет. Китепти бул камера менен тартат. Мош нур менен ноутбукка келет. Ноутбукка келип, бизге ушун бүт китепти карап, эме айтып берет бизге, окуп. Баарын строчкаларын бирден окуп берет. Биякта өзүнүн эмеси бар. Эмне кайсы сөздү окуп атканын ошо айтып берет да. Таптакыр көрбөгөндөр кандай колдоно алат бул кызматты? Таптакыр көрбөгөндөр муну койгондо специальный эмеси бар астында. Ушуга мындай тиреп коет. Мынакта F4ден кнопканы басат. Бул өзү тартат. Мындай түз койгондо өзү тартат, анан бияка карай ошентип чыгарат. Можно больше сделать. 45. Вот. Кроме того, он может менять цвета, то есть фон. Вот на черном фоне белые буквы. Бул жайда көрүүсү начар жана азиз балдар үчүн баардык шарттар каралган. Информатика сабагы өтүүчү класста тиешелүү жабдыктар коюлуп, азиз балдар китептерди аудио түрүндө уга алышат. Көрүүсү начарлар болсо чоңойтулган экрандын жардамы менен окуйт. Braille шрифтин өздөштүргөндөр дагы дал ушул эле бөлмөдөн атайын жабдыктын жардамы менен жаза алышат. Мектепте окуучулар 2 тайпага бөлүп окутулат. Көзү начар көргөн окуучулар үчүн мындай китептер минтип чоңойтулган форматта басылып чыкса, ал эми таптакыр көрбөгөн окуучулар үчүн Braille системасы окутулуп, алар үчүн дагы атайын китептер чыккан. Бул жайдын окуучулары эртең менен саат 7-де турушуп, көндүгүлөрдү жасап тамактангандан кийин саат 8-де сабак башталат. Түш ооп окуу убактысы бүткөндөн кийин балдар кошумча ийримдерге катышышат. В основном инвалид первый. Бул жакта көбүнчөсү 1 жана 2 топтогу көрүүсү начар майып балдар билим алат. Андан башка арасында неврологиялык ооруларга чалдыккан жана угуусу начар балдар дагы бар. Арасында ар тармактуу өнөргө кызыккан таланттуу окуучуларыбыз менен дайыма сыймыктанабыз. Албетте бардык балдарга бирдей мамиле кылып, ар бири келечекте жашоодон өз ордун таап кеткенге көмөк көрсөтүүгө аракет кылып келебиз. Жатак мектептин түзүлгөнүнө быйыл 80 жыл болду. Бул убакыт аралыгында бир катар окуучулары уядан учурган окуу жайы бүгүн дал ошол бүтүрүүчүлөрүн кайрадан майрамдык салтанатка чакырышкан. Алардын көпчүлүгү билим алган мектебине кайтып келишип, өткөн күндөрүн эскерип отурушту. Интернетте окуп жүргөндө жашоо оңой болот. Анткени баары бири-бирине окшош болуп, балдардын баарын бири-бирин тааныйт. 250 адам окуса, баары бири-бирин тааныйт. Мындайча айтканда чоң үй бүлөдөй болуп жашашат. Анан интернеттен чыккандан кийин бул ачык океанга чыгарып койгондой эле сезим пайда болот. Анткени ар ким өз жашоосун куруп, өз жолун таап кетиш керек. Тилекке каршы биздин коомчулугубузда, мамлекетибизде инклюзия тиешелик деңгээлде эмес, ошого байланыштуу албетте өтө татаал болот. Жатак мектепте азыр 187 окуучу дайыма жашап билим алса, калган окуучулар күнүнө ата-энесинин коштоосунда үйүнөн барып келишет. Жалпы окуучулардын саны 235ти түзгөн бул окуу жайында 48 мугалим тарбиячы иш алып барышат. Дастан Жолдошев, Сардар Ашырбаев, НТС.